Ысык көлдө коомдук тартипти бузган жаран кармалды. Ысык көл облусунда кызмат өтөп жаткан Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызматынын кызматкерлери коомдук жайда тартип бузган жаранды кармашты. Маалыматка ылайык жаран айланадагыларга, анын ичинде аялдарга карата адепсиз сөздөрдү айтып, коомдук тартипти бузган. Учурда кармалган жаран тиешелүү чараларды көрүү үчүн Чолпон Ата шаардык ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Biz şaşırdık. Süle öyle mi? Бишкектеги жол кырсыгы адам өлүмү менен аяктады. Бишкекте жүк ташуучуна маршрутканын аркасынан келип сүзүп, анын кесепетинен жол жээгиндеги эки жөө жүргүнчү кырсыкка учурады. Окуя болгон жерден тартылган видео интернет желесине тарады. Милициянын кайгылуу кызматынын маалыматына ылайык, кырсык кечинде Жибек жолу проспектиси менен Памфилов көчөсүнүн кесилишине болду. Жол кырсыгынан бир адам окуя болгон жерде каза болуп, дагы бири ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилди. Ысык көлдө кийим алмаштыруучу жайга заңдап кетишкен. Социалдык тармактарда Ысык көлүнүн жээгиндеги эс алуучу жайлардын биринде тартылган видео кеңири тарады. Видеонун автору кийим алмаштыруучу жайдын ичинде заң калтырылганын көрсөтүп, мындай көрүнүштү эс алуучуларга болгон сый урматтын жоктугу катары баалады. Автордун айтымында буга чейин аталган жайда колдонулган гигиеналык каражаттар ташталып кеткен учурларда кездешкен. Ал эс алуучуларды коомдук жайларда тазалыкты сактоого, Ысык көлдүн айлана чөйрөсүнө жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырды. Новопокровка айылында кичинекей кызды ит каап алды. 10-июлда Чүй облусунун Новопокровка айылында кызмат өтөп жаткан милиция кызматкерлери ит иштеп алып, эсин жоготкон жаш кызды кызматтык унаа менен тез арада ооруканага жеткиришти. Дарыгерлер өз убагында жардам көрсөтүп, учурда кыздын өмүрүнө коркунуч жок. Ата-энеси милиция кызматкерлерине ыраазычылык билдиришти. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Сонун ысык көлүбүз абдан кооз. Жыргап жыл сайын келип салабыз. Жыл сайын келип салгандан кийин мындай раздевалкалардан постоянно аябай илагым келип ниш болуп кетчү элем да. Ошол күндө калып калчумун. Мынусунда мен моуну көрүп туруп, вообще чыдай алган жокмун. Это уже через чудо. Вообще не кереги бар ушундай депчи, вообще муну кандай адам кылат билбейм, мен түшүнбөйм да ушундай депчи. Ушул адамдардын билбейм, айта албайм, вообще көзүм жок короче вообще. Чоң эле кишилер, мынакей мисалы, чоң эле аялдар, эмне кереги бар ушундайдынчы. Өзүбүздүн эле жерибизге эмнеге ушинтебиз? Өнүкпөйбүз да, мынтип отурсакчы. Кичинекей балдар кылса мен анда деп түшүнөт элем да. Чоң кишилердин турсилери жатат тиякта. Негизи билбейм, вообще сөзүм жок короче. Бир учурда 4 машина урулду. Портер ояктан катуу келип туруп, тормоз бергенге жетишпей калган. Ону урган, буну уруп, короче, через болуп кеткен. Эс. Портерге жаман эле болду. 4 машинага түшүп калды. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 2105 13
Жанаргүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн Которум дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.